Урматтуу мекендешим, атыңыз ким? Атыңыз сизге жагабы? Атыңыздан ырахат аласызбы? Ат коюу, урматтуу мекендешим, бир жакшынакай, атанын балага боло турган милдети боло турган болсо, эң жакшысы жакшынакай ат коюу. Балага ат коюу, себеби өмүр бою атасынын аты менен алып жүрөт аны. Кыяматта да ошо менен чакырылат. Ат маанилүү нерсе экен, урматтуу мекендешим. Атыңыз ким? Бүгүн күбө болобуз. Динге келип жаткан адамдардын көбү аты диний аттарды койгонуна. Ал эми жаштардын көбү жаш болгонуна байланыштуу кыскартып, Тоха, Леха, Саша, Белый, Черный ар нерселерди койгону, арна кандай аттарды койгонуна күбө болобуз. Негизи эле кандай ат коюу керек? Кандай ат койгон жакшы? Атыбызды өзгөртүшүбүз керекпи? Эгерде мусулман болгон болсок, атты өзгөрткөн жакшыбы? Кандай деген суроолордун негизинде биринчи эле нөлдөн баштайлы, урматтуу мекендешим. Мисалы үчүн төрө өлдү. Негизи эле Аллах Тааланын да 99 ысымы бар. Аллах Тааланын да аты бар. Бардык нерсе дарак, кетмен, аш, кетмен, бардык нерсенин аты бар экен. Ошол эле учурда нөлдөн баштаган учурубузда, сиз төрөлгөн учуруңузда деле сизге ат коюлат. Эң биринчи. Канча күн ичинде коюш керек? Атты деген учурда 7 күн ичинде. Бала төрөлгөндөн кийин эң жакшысы алзан айтуу кулагына, ат коюу. Ат коюу дегенде эми 7 күнгө чейин эмне үчүн? 1-күн, 3-күн, 7-күн койсо болот. Себеби бизде кыргыздарда, коомубузда 1-күн коюп алат дагы 7 күнгө чейин ойлонуп өзгөртүш керек экен. Мынандай жакшыраак ат чыгып калды деген варианттар болуп калат да. Түшүнүп атасызбы? Ошондуктан атты ойлонуп 7 күнгө чейин шашпастан акырын койгон жакшы. Азан айтуу башка маселе, ат коюу башка маселе. Бизде азан айтып ат коюу бер деп келишет да. А бирок атты 7 күн ичинде койсо болот. Азанды төрөлгөн учурда эле айтуу керек. Бул эң жакшы сүннөт амалдардан. Ооба, урматтуу мекендешим, бардык нерсенин аты бар экен, бардык ат менен аты чакырылат экен. Ал эми атты ким коюш керек деген маселеде көчөдөгү бир бомж койбойт го атты. Атты бир түшүнгөн, диний сабаты бар, жакшы адамга койдур турган жакшы, эгерде атанын өзү сабаты, дини башкасы болбосо. Атанын укугу албетте балага ат коюу, себеби бул укукту туура пайдалана билиш керек атадагы. Менин укугум эле деп дароо болбогон каяктагы аттарды койгондун кереги жок. Абдул Каба деп ар кандай аттарды койгондун кереги жок. Бул укуктан атадагын туура пайдаланганды билиш керек. Абдушкур Ажы Нарматов ушул сыяктуу күчтүү адамдарга барып, ат коюп бер, мындай дуа алып бер, мына балама ат коюп бер деген маселелерди кылуу. Же өзүңүздүн диний чөрөңүздө кайнатаңыз бар, сабаттуу адамдар бар, чөрөңүздө, айылыңызда ошол сыяктуу адамдарга ат коюп бер деп, алардан дуа алуу дагы бул өтө жакшы нерсе. Көптөн бери кыялданып жүрөбүз ушундай атты деп, аларга бир багыт берүү дагы бул жакшы маселе экен. Ат коюу, урматтуу мекендешим, атты ата коюш керек экен, атанын укугу экен, себеби өмүр бою атанын аты менен жүрөт да. Эң жакшы ат Абдуллах, Абдурахман. Андан кийинки Абду деп кошулуп кете берет. Абдул Азиз, Абдул Вахаб, Абдул Саттар, аттар кошулуп кете берет. Абду деген аттар, кулу деген сөзү. Абдур Расул болбойт, мисалы үчүн. Абду деген расулу болот, элчи. Пенденин, пайгамбардын пендеси болуп калат да мааниси. Абдур Расул болсо бул болбойт. Ата-энелерге, бир туугандарыбызга менин жеке сунушум, кыргыздарга узун аттар, анан кошулма аттар болбойт экен. Мисалы үчүн Бек Мамат деп ат коет, Бека деп баласын өзү айтат. Ата-эне зеригет өзүнүн баласын Бек Мамат дегенгечи. Узун аттарды койбойт. Мухаммад Юсуф деп эки атты бир кылып коюп алат. Өзү Муха деп алат. Киличке коюп алат баласына. Ошол киличкелердин келип чыгышы эмне? Себеби атты узун коюп алган, кыйын коюп алган да. Имран, Мухаммад мисалы үчүн кыска нуска маанилүү, терең маанилүү аттарды койгон жакшы экен бизге. Бекжан дейт дагы, Бек деп алат баласын. Ал атты неге койдуң Бек дей турган болсоң? Бек деп эле койбодуң башында эле. Ошол сыяктуу, урматтуу мекендешим, жакшы аттар Мухаммад, Абдышакур, жакшы аттарды коюп, адилеттүүлүктүн казысы болсун, Бек казы мисалы үчүн, адилеттүүлүктө туруктуу болсун деп. Жакшы аттарды коюу жакшы. Бирок жакшы атыңызды өзгөртөм деп, же мындай кылам дегенин да кажети жок. Жаштар жаш киличке коюп, Тоха, Леха, Чуда, Муда деп койгондор, бул киличке жөн эле жакшы атка чакырганга жетпейт. Жакшы атка жетпейт баарыбир.
Ошондой экен, урматтуу мусулман бер туугандарым, атты жакшы тандаш керек, бир жума ичинде коюш керек. Эң жакшысы балага туура жакшы аттарды коюуга аракет кылыш керек. Сабаттуу диний түшүнүгү бар адамга барыш керек, дубасын алыш керек. Ат койгондо адашпайлы, анан аты менен чакырайлы. Ат менен чакыруу өтө маанилүү да. Сатууда дагы, маркетингде дагы бар бул маселе. Аты менен чакыруу товарыңызды сатылууга дагы өтө көп жардам берет. Атын билесиз, атын унутуп калуу бул өтө уятчылык да. Америкада мисалы үчүн Кошмо Штаттарда атын унутуп калуу бул өтө уят көрүнүш. Сени сөккөн менен барабар да, ошондой түшүнүк бар. Ошондуктан атты эстеп калышат. Бизнес жаатындагылар эң биринчи атты сурайт, атты эң биринчи сактап калат. Себеби атын менен кооздоп чакыруу, аны менен чакырасың да сен. Азиз десе, азиз экенмин дегендей. Атка таасирин берет, ошондуктан атты жакшы тандап, ысымды туура коюуну бардыгыбызга насип этсин. Аллах Таала ширинен, таттуудан таттуу, келечеги болгон, ак жолу болгон уул кыздарды насип этсин. Аллах Таала бардыгыбызга салих, салих уул кыздарды насип этсин.